келген булар. Бул жакта жаңы китептер турат булар. Булар элден кошулган салымдан сатып алынган. Боштон келген 15 000 сомдук китеп бул. Жалпы китептин саны 230 китеп болду. Ушул кийинки сөз кезеги Айыл өкмөткө берсе. Вакытты бөлүп, şu биздин айыл өкмөткө, şu биздин айылга ушундай бир адамдан бир китепте ушундай мына азыр 240 китеп атасыздар. 245 000 сомдук. Биз дагы мына жолун бөлүп мына социалисттер азыр менен айтып коелабыз, жардам беребиз сөз түрдө. Мына бир акчалай түрүндө жардам беребиз. Az жерге келип китеп окуйт деп, мен азыр мугалимдер жөнүндө да китептер бар деп атасыңар. Башка балдарды мындай аң сезимин өстүрө турганда китептер бар, шергер окуп китеп алып кетишти. Буну кананда башка карап, жылуулук системасын, ремонтун карап, даганда оңдотуп, эмесин карап беребиз. Мисалы үчүн, бул жерде чоң адамдар отурат да, ошол ошол жерге барып, китепканага барыпчы, ошол китепти барып окугула деп, ошол жаштардын кызыгуусу күчөйт. Маданият министрибиздин демилгеси менен болуп, көп жерде колдоо албай келип атат. Могол айыл өкмөтү биринчи болуп районубуздан бул долбоорду жыйынтыктап атат да. Китеп биз кааласак ham, каалабасак дагы бул китепти сактайбызбы? Карыганда келечек муун тааный баштагандан кийин ушул китептерди окуп чыгышат. Биздин негизги парызыбыз келечекке ушундай китептерди калтырып, илим билимибизди жоктулбашыбыз керек. Кыргызыбызда ата бабаларыбыз басып өткөн китептерибиз, тарыхыбызды унуттурбаш биздин милдетибиз болуп эсептелет. Başçısı oğlum, adım Canpınay, familiyam Karimova. Men бүгүн Могол айыл өкмөтүнүн караштуу номер 8-чи Ооган Талайлы китепканага да бир адамга бир китеп долбоору быйылкы жылдын башында иштей баштады эле. Ошол долбоор бүгүнкү күндө 12 декабрь адабият күнүнө карата ушу долбоор иштеп жыйнаган китептерини ушул айылдык китепканабызга тапшырып аземи болуп атат. Бул бир адамга бир китеп долбоору аябай ушул айылда жакшы иштеп 230 китеп чогулду. Бир адамга бир китеп деген долбоор аябай бул жакшы нерсе экен. Биз азыр кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп отурабыз, китепканачылар баарыбыз. Ушул азыркы жаштарды китеп окуганга, билим алганга үгүттөп ушул китептерди ушу жаш муундар чогултушту. Саламатсыздарбы, Ооган Талайынын тургундары, бүгүн бир адамдан бир китеп долбооруну жыйынтыктап жатабыз. Бул долбоорун алкаганда 240 жакын китеп чогулуп, алардын арасынан 15 000 сомдук жаңы китептер болуп толуктанды. Ушуга өзүнүн салымыбызды кошкон айылдык элдердин салымына, элдердин өзүнө чоң ыраазычылык билдиребиз, өзүнүн волонтерлук командабыздын атынан.